Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Жогорку кеңеште бүгүн мейманда Токтогул районунун Толук айылынын айылдык кеңешинин депутаттары жана активисттери келиптир. Кош келдиңиздер. Мына менин сиздерге суроом болот да, Кыргызстанды кантип өнүктүрсөк болот сиздердин оюңуздарча. Сизден баштасак. Рахмат. Эң биринчи кезекте ынтымак, илгертен Кыргызстан ынтымак болуп келгенде аксакалдарга баш ийип келген, бир тоодо туруп, бир төрдө дайыма ошол улуу кийинки муун сөз жазылбай, делбей эле ооздон ооска өтүп келген, балким бир ошол улуу касиеттерди жоготуп бараткан союзбу кийинки учурда. Бирок ошол улуу муундун эмесин баары бир калыптандырышыбыз керек да. Балким Сагынбаев Рамис. Кийинки берип койсоңуз. Мына сиз айылдык кеңештин депутаты турбайсызбы? Бул айылдык кеңеш эмне кылат ошол айылды регионду өнүктүрүш үчүн? Мен өзүм тааныштыра кетейин. Мен ушу жергиликтүү кеңештин депутатымын. Иманалиева Сейил Бейшеновна. Сөз бериңизге рахмат. Эми биз негизинен ушу айылдын өнүктүрүш үчүн ошол эле айылдын эле элинин өзүнүн кошкон салымын туура жумшашыбыз керек. Ошол айылга мисалы кайсы жерде кандай бир көйгөйлүү маселеси болсо, бир жеринде бир суу чыкпай жатабы, жолу туура эмеспи, ошон үчүн биз негизги биздин милдеттерибиз ошолор. Кийинки. Мына өзүңүздү биринчи тааныштырып койсоңуз, аксакал. Мен Толук айылынын тургуну Ардагер Саңсакеев Темир болот боломун. Мына сиздин аталарыңыз, чоң аталарыңыз ушул айылда кантип жашады эле? Кантип ошол башка жактан жардам күтпөй, айыл эли өз алдынча өнүксө болот? Ал чоң аталар, ата бабалар баардыгы ошол өз агымында, өз нугунда ошол заманына жараша өнүгүп иштеп жашап келишкен. Ар кандай кырдаал болгон. Азыр негизи жашоонун шарттары калыптанып калды. Жакшы жолго коюлуп кетип атат да. Эми өнүгүүнү ар кандай түшүнсөк болот. Мына өнүгүүнү президентибиз айткандай айылдан башталат экен. Бул карындашым айтып кеткендей, инвестиция тартып, ошо келечектеги муундарга камкордук көрүп, окутуп, билим берүү жана балдардын, элдин ден соолуктарын чыңдоого жумшаса. Кийинки мейманыбызга берсеңиз. Мына сиз болсо айыл өкмөтүнүн башчысы экенсиз, өзүңүздү толугураак тааныштырып койсоңуз. Нурзамат Орокбаев, Толук айыл башчысы. Бул жерде ошо айылдык кеңештин депутаттары айтып атпайбы, инвестиция тартыш керек, билим алыш керек деп. Бирок ошолордун баардыгы сиздин колуңуздан эмнеге келбейт? Бизде инвестиция тартыш үчүн албетте келет, бирок биздин инвестицияга дагы кошумча тартыш үчүн баягы тийиштүү эмелерге кайрылабыз. Бирок бизде мен ойлойм да, биринчи эле баягы инвестицияны карап отурушубуз керек. Мисалы үчүн ошол эле социалдык жагыбыз, башка тармактарыбыз. Мен ойлойм, биринчи адамдардын акылын, жаштардын мындай бир интеллектуалдуу жагын өнүктүрүшүбүз керек экен да. Мисалы ошол эле мамлекетке болгон көз караштарын, үй бүлөгө болгон көз караштарын, ар бир үй бүлөнүн кандай бир салыштырмалуу тазалык жактарын, мисалы көчөдө туруп жүрүм туруштарынан дагы биз мындай бир жол көрсөтүшүбүз керек экен да, мамлекет тараптан. Анан мен ойлойм, Мамлекет деген бул сиз да. Сиз ошол айыл өкмөтүнүн жетекчисиз да. Эмнеге ошол өнүгүү жолдорун өзүңүз сунуштай албайсыз? Эмне үчүн баягы жардамды бияктан сурайсыздар деген суроо болуп атат да. Эми бизде бир гана жол бар, айылдан эгер өнүктүрөбүз десек, ашар жолу бар. Экинчиден баягы ички баягы спонсорлор деп коебуз. Эми андайлар болуп атат. Жарыктандыруу алар деле болуп атат, бирок баягы чоң мындай проектированный эмелерге баары бир кайрылганга муктажбыз да. Айылдыктарды мына сиз уюштуруп алып келсеңиз керек. Бул жактан эмнени үйрөнүп кетели деп атасыздар? Эмне максат, кандай ой тилек менен келдиңиздер? Биринчи максатыбыз ушул баягы мындай бир сапатты жогорулатуу боюнча деп ойлоп атабыз. Мисалы үчүн жогорку кеңешке да кирип чыктык. Аяктан дагы баягы адамдардын эми мындай бир көз карашынын тажрыйбасын алмашуу. Кийинки.
Мына сиз дагы айылдык Айыл кеңештин кеңешинин депутаты депутаты экенсиз. төрагасы Ажалиев Талайбек. Төрагасы сиз турбайсызбы? Андай болсо, мына айтсаңыз, ушул толук айылынын географиялык шарты кандай? Чынында эле ошол ал жерде жашоо татаалбы? Бизде чынын айтса география абалы татаал эле. Анткени 5 айга созулат кыш. Орда ноябрдан баштап тиги азырга чейин марттын аягына чейин кыш болуп эсептелет. Географиялы оор. Анан кышында бул жолдорубуз, эмелерибиз эле татаал болот. Ошол кыйын мындай татаал шарттан чыгуунун жолдору барбы? Сиздердин көз карашыңыздар кандай? Ошо айылды өнүктүрүү боюнча. Туура, биздин көз карашыбыз бизде майда нерселерди ошол өзүбүздүн айыл өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган нерсе, анан жогорку деңгээлде да чечиле турган нерселер болот экен. Мисалы алып айта кетсек, мектеп, бала бакча, ошол эле жол маселеси өйдө жактагылар менен жогорку деңгээлде өкмөттөрдүн маселеси менен чечиле турган маселе болгон үчүн биз биектеги көп эмелерге кайрылып атабыз. Депутаттарга, жогорку кеңештин биектеги дагы бир эки министрлерге кирели деп дагы аракет кылып атабыз. Биз чоңураак маселени чоңураак жака кайрылууга аракет кылып атабыз. Ал эми жана сиз айылды кантип өнүктүрүш керек деп кетпедиңизби? Айылгадан башталган жол Аламга кетет деп коет. А биздин тиги жолубуз болбосо районубуздун борборубузга жетпей атсак, анан кийин кантип Аламга жетебиз биз? Биринчи маселе жолдо болуп атат да. Жол, мектеп. Ошол жерде жакшы окуган бала, жакшы шарттагы, жакшы условиясы бар мектепте окуган баланын деңгээли да өйдө болуп, ошону менен биз Аламга жетсек болот деп ойлойм да. Кийинки өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Толуктун жайыт комитетинин төрагасы Дүйшеев Зайырбек. Айтсаңыз, мынакей чынында эле Кыргызстандагы айылдардын көпчүлүк пайызы бул географиялык татаал аймактарда жайгашат, жашоолору кыйын, чын эле мамлекеттен көптөрү дотация күтөт өнүгүү үчүн. Ошондой шартта мамлекеттик бюджетте мындай акча каражат тартыш болуп атканда кантип ошол мисалы сиздердин айылга мамлекет көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Эми биздин айылга мамлекет деле көңүл буруш керек, бирок өзүбүз деле аракет кылып атабыз. Ошол жайыт комитетинин өзү түзүлгөн системасы, ошо жайыттын инфраструктурасын жакшыртуу. Кудай кааласа ошо иштерде көпүрөлөрүн салдырып атабыз, ат жолдорун жасатып атабыз. Мына жайыт комитети менен, Арис менен биргеликте техникалар барып атат, спецтехника, погрузчик барды, пресс-подпорщик, ошо менен элдин баягы көйгөйдү акырындык менен чечилип келатат да. Акырындык менен жайыт боюнча чечилип келатат. Кийинки. Мен фамилиям Мусурманов Акынбек. Мына айтсаңыз, негизи ошол сиздердин айылды, регионду багып аткан бул эмне? Чарбанын кайсы түрү? Чарба биздин основной мал чарбачылык. Ошо элдики, ошо биздики мал чарбачылык, тыйган чарба. Ошо менен алектенишет. Биздики айылды аймакта өнүктүрүү боюнча эмесе ашар жолу менен көп иш жасаш керек биздин айылда. Эми ошол ашар жолу менен жасаганга эл макул болобу? Себеби элдин көбү башка жактан жардам келсе деп күтөт да. Элдин көбү эми иштер болуп атат. Ашар түрүндө эми үйрөнүп жардам берип иш болуп башталып атат да. Эми ушундай эмелерди көбүрөөк уюштуруп турса, баягы өнүгүүгө жол болобу дейм да. Кийинки сизге. Өзүңүз тааныштырып. Мен Мурзаев Рахат, айылдык тургун. Мына жогорку кеңештин депутаттарынын, өкмөттүн ушул сиздер жашаган регионго бир таасири, жардамы сезилип атабы? Жакшы эле сезилип атат, болгон аракеттерин жумшап атышат. Мына жогорку кеңеште депутатыбыз ушул жака чейин чакырып, туура жол көрсөтөйүн, кандай мен иштеп атканымды көрүшсүн деп, айыл өкмөтүбүз болсо болгон аракетин кылып тияктан уюштуруп атат. Ыраазыбыз өкмөткө. Эми ушу болгон эле биздики алыскы регион, ошондон сал кыйналыш болгон эле. Калганы жакшы. Эң негизги ошол кыйынчылык эмнеде деп ойлойсуз? Бизде кыйынчылык жолдо эле. Башкасын аракет кылып жазса болот, ынтымагыбыз болсо. Демек жолду жергиликтүүлөр өздөрүнүн күчү менен бүтүрө албайт. Муну сөзсүз түрдө мамлекет жардам бериш керек. Бизде алыстыкы 110 километр. Элибиздин районго каттоосу жол киребиз 400 сом, келет 400 сом, барат 400 сом. Ушул жагы бизге оор да. Эгер жолубуз жакшыраак оңдолуп, шагылданып, капремонттон өтүп калган болсо, балким жол киребиз арзандап, элдин немеси кичине жеңилдейт беле деген ойдобуз да. Кийинки. Мына
көп айрыкча мына жаштардын өкүлдөрү ушундай кыйынчылыктан, жол кыйынчылыгынан, баягы социалдык инфраструктуранын мындай жашоо шарттарынын бир аз начардыгынан борборго көчүп келип алгандар көп да, башка өлкөлөргө көчүп кеткендер көп. Эмне үчүн ушул сиздердин айылдагы жаштар ошол жерден көчүп кетпей жашап атышат? Ал жерде эмне кармап турат сиздерди? Рахмат, туура суроо болду. Мен өзүм биринчи тааныштыра кетсем, Насылбаев Рустамбек, ушу толук айыл өкмөтүнө айыл башы болуп иштейм. Калып калгандар эми ал айылдын эмесин эме кылабыз деп көбүнчөсү мал чарбасы менен бала арычылык боюнча ушундай жумуштарды аркалап келатат. Кийинки сиздердин оюңуздарча мына Кыргызстан мындан ары кандай кылса өнүгөт? Мисалы сиздер депутаттарга кандай кеңеш берет элеңиздер? Мен Курманбеков Аскат. Мен депутаттарга кандай кеңеш берет элем? Депутаттарга биз бул жака эмес, депутаттар айыл-айылга барып, ушундай көйгөйлөрдү квартал сайын жолугуш өткөзүп, бир көйгөйдү билип келип турса, бияка 20 киши эмес, 1 киши барып, карап ошонун маалыматын билгизип, жеткизип турса, бул өнүгүү жолу ичине жеңилирээк болот эле деп ойлойм да. Өнүгүү жолу ошол көйгөйдү барса региондорго, айыл-айылдарга депутаттар мисалы. Анан бизге ал жактан келген себебибиз биздики эмне болду? Биз жогору жака кайрылбасак, бир азыраак ашар түрү мененби же өзүбүздүн финансыбыздар мененби же менен биз чоң көйгөйлүү нерселерди бүтүрө албайбыз. Бизге негизинде сүт багытында бир сыр, пыр же тигиндей мындай чыгара турган мини цехтер, фабрикалар деле ачылса, эл өнүгүп кетет эле да. Айылга бул жака жана бияка суроо бердиңиз, эмне үчүн көчүп келип атышат? Бияка жашоо шарт айылга караганда жеңилирээк. Биздики абдан оорураак. Бул тиги төрага кичине жаңылык койду 5 айда, 6-7 ай кыш болот. Анан жалаң эле мал чарбасын карап отурат. Анысы чөп жетпес өлүп калат, ошо менен анан кайра пособияга чургайт. Пособия сенин 4 малың бар экен деп берилбейт. Ошо менен өнүгүү системасы бизде айылда уурда татаалдыр азыр. Сизди президент, жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр көрүп атат дейли да. Алардан эмне деп суранар элеңиз? Бизге ушу мыйзамдуу жолдор менен бир ушундай бир көйгөйлөрүбүздү биз кайрылсак мына 4-5 жылдан бери эле бир эски мектебибиз бар, ошону канча жылдан бери кайрылып келатабыз. Ал качанкы бир финский болуп салынган мектеп эле да. Ошол 4-5 жылдан бери эле мына болот менен бүтпөйт. Ал жерден жакшы балдар билим албагандан кийин бизден билимдүү балдар чыгышы кыйын болот экен. Айылга барып, ал балдар барып иштегенге бөлөк жактан балдар барбайт экен. Медик чыгыш керек экен же тигиндей бир медицина же тигиндей бир жакшы чоң жумуштарга иштегендер биздин айылга барып иште десе, оор татаал шарттары барбайт. Анан ошондуктан ошондой жактарды бир маселебизди чечип, бир жакшы кайрылуу кагаздарыбызды көңүл бөлүп кабыл алып, ошол суроо талаптарыбызды жеткизип карап берселе, айылдын шарттары оңолмок да. Кийинки Сыргабаев Мирланбек, толук айылдын тургуну. Мирланбек мырза, айтсаңыз, мына сиз ошол жогорку кеңештин жыйындарын, депутаттардын иштегендерин көрүп атсаңыздар керек да. Сиздердин ушул ойлогон маселелерди ушул жактан көтөрүшөбү? Дагы эмне кылса деп ойлойсуздар, депутаттар? Депутаттар биз айттык өзүбүздүн депутаттарыбызга көйгөйлөрдү. Эми тигил жерден болбосо керек бизге. Кийинки айтсаңыз, мынакей Кыргызстан ошо парламентаризмге багытталды, ошол мындай парламент мындан ары өнүгөт, депутаттар көп маселелерди чечет деп бир нече жыл болду да. Сиздердин оюңуздарча ошо парламент кандай болуш керек? Жогорку кеңеш кандай болуш керек? Аманов Акылбек, айылдык кеңештин депутатымын. Эми бул жерде парламент система деп азыр парламентке өңчө эле айылдын элдин көйгөйүн түшүнбөгөн адамдар келип отуруп калышты да. Бул мындай айтканда парламентте өңчө эле бизнесмендер, колунда бар байлар, акчалуулар отуруп алып эле биздин айылдын маселеси эмес, кандайдыр бир бөлөк көбүнчө эле батыш өлкөлөрүнүн бөлөк мамлекеттердин системасын киргизип алып, айылдар кыйналып атат да абдан. Өнүгө албайт. Бирок эми ошол бизнесмендерди, колунда бар адамдарды кимдер шайлап атат? Эми бул эл шайлап атат, бирок система өзү ошондой туура эмес система болуп атат да. Кийинки өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Өзбеков Шамшидин. Келечектеги парламент кандай болуш керек? Келечектеги депутаттар кандай болуш керек? Сиздердин араңыздардан барбы ошол депутат чыга турган азаматтар? Эми бизде деле балдар бар, шаарда ар кайсы жерде иштеген балдар бар. Анан
Эми аны ошол коюлган убакта көрөбүз да, кандай болуп шайлоо боюнча деле голоско зависти этет да баары. Эл өкүлдөрү кандай иштеши керек деп ойлойсуздар? Эми мына парламентти мен ойлойм да, баягы мурдагыдай регион аркылуу эле шайланса жакшы болмок да, жана партия менен эмесчи. Партия менен болгондо мисалы үчүн көбүрөөк партиядагылар эле баягы эме кылып алып өзүнүн кадрларын коюшу мүмкүн. Анан мурдагыдай регион болуп келсе, андай эмеге бара албайт да буларчы. Кийинки. Өзүңүз тартыңыз. Мен Раманкулов Тимурлан, айылдык кеңештин депутаты. Мына сиз дагы ошол шайлоо системасын көрүп калган, ошол шайлоого катышкан адам экенсиз. Айтсаңыз, айылдагы тургундар, саясатчылар, депутаттар, ушулардын баардыгы мындай саясаттан оолагараак болуп, чарбага, экономикага кантип мындай багыт алса болот? Аныңыз туура. Бул кийинки убакта кыргыз элибиз баары эле ошого эмеге кирип кеттикпи, саясатчыларыбыз көп болуп кеттик. Эми бул система баягы айыл жериндеги элдин үнү жетпей калгандыктан болуп атат да кеңешке. Бул кеңеш өкмөт менен элдин ортосунда көпүрө болуп эсептелет да. Бул ошол системасын аткарса, анан айылда жумуш жүрүп, эл ынтымакка келип эме болсо эле ал саясатчы өзүнөн өзү жумушуна кетет эле да. Көбүнчө мына депутаттар дагы регионго барып келгенде айтат да, айылдагы эл деле кечке эле саясат деле айтып отурат экен, иштебей эле, андан көрө иштесе жакшы болмок деп. Буга эмне дейт элеңиз? Эми ал жагы да туура болгондур. Саясатка кызыгып алган адамдар саясат менен жүрө берет экен, а саясаттан тышкары өз жумушун кылып жүргөн элибиз деле көп. Анан негизги басымды саясатка жасап келишет, анысы туура. Кийинки. Өзүңүз тартып койсоңуз. Жылдыз Курманбаевна, айылдык кеңештин депутаты болом. Айылдагы көбүнчө баягы социалдык маселелер, үй бүлөлүк маселелер, балдардын маселелери, булардын баардыгын ушул айылдык кеңештин ушул өзүңүзгө окшош айым депутаттары көбүрөөк көңүл бурса керек да. Аларды мисалы ошол үй бүлөлүк маселелерди, жана аялдардын, балдардын маселелерин кантип чечсе болот айылдык деңгээлде? Биздин айылдык деңгээлде азыр ошол боюнча дагы айрылып келгенбиз, садик ачуу боюнча. Балдарыбыздын аң сезими өсүп, ошо бир жерден чогуу баары бирдей ойноп жүрүшсө, бири-бирин көрүп, билим алмак балдар деле ошол жерденчи ойноп. Анан ошол маселебизди чечилип калса деген үмүттө келгенбиз. Айылда садик жокпу? Садигибиз жок. Бирок ушу араңыздарда жокпу? Бирөө кур дегенде өзүнүн үйүн же болбосо жерин бөлүп берип, өзүңүздөр мындай ашар жол менен мындай бала бакча уюштуруп алуу мүмкүнчүлүгү жокпу? Бала бакча мамлекет тарабынан курулганга чейин. Ага чейин аракеттерди кылып көргөнбүз, бирок эме этегине чыга алган жокпуз да. Себеби? Бут тосуулар болуп калды ортодон. Бут тосуу же кыйын бекен тиги балдар бакчасын иштетүү? Иштетүү кыйын деле эмес, эми иштетсек болот да негизичи. Анан ортодон бут тосуулар болуп, бул арис боюнча иштешип көргөнбүз. Мына чечилет болот, анан ошол ишке ашпай калды. Сиз? Мен жолчу Эрмисмин. Айыл жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, айылда таза суу барбы, жылуу суу барбы? Арык боюнча жаңы келип казылып, турба суу, таза суу. Жаңы келип жакшы эле. Өзүңүз эмне жумуш кыласыз айылда? Мен дыйкан чарбасында. Кийинки. Сиз өзүңүз таштырып койсоңуз. Мен Молдалиева Айша, номер 24 Канаш орто мектебинде правком болуп иштейм, жана ошондой эле айыл өкмөттө аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштейм. Айтсаңыз, мынакей ошол жергиликтүүлөр өздөрү эле башкаларды күтпөй үйүндөгү шарттарын жакшыртып алган, үйүнө жылуу суу коюп алган, ошондойлор барбы? Бар. Ошо аларды ошого эмне шыктандырат? Адамдын өзүнүн эмгекчилдиги, ошо турмушту жакшыртайын деген өзүнүн ою, ошо айылды сүйгөндөр. Кийинки. Мусмалиева Айпери, мугалим. Айтсаңыз, мынакей билим берүү жөнүндө дагы көп айтылып кетпедиби? Эмне ошол айылдагы эң негизги ошо билим берүү тармагындагы кыйынчылык эмне? Бизде өзү азыркы кезде мугалимдердики билим берүүдө көбүнчө эле биздики кагаз иши болуп калды. Жалаң эле кагаз ишине документация көбөйүп кетти, кагаз иши көбөйүп кетти. Ошол кагаз ишин азайтып эле бизди башкача
методко өтсөк дейм да. Толук айылынан билимдүү балдар барбы? Бар. Төбөсү көрүнгөн инсандар арасынан чыгат деген ишеним барбы сиздерде? Ишеним бар бизде. Бар андай балдар деле, окуучуларыбыз деле бар. Бирок эми кечке кагаз иштерин кылып отурсаңыздар кантип аларга билим бересиздер? Жок, азыркы кезде да жаңы ушу метод мугалимдерге азыркы кезде ошондой болуп калды да. Документация көп, кагаз иши көп болуп калды да. Бирок билим берип атабыз, аракет кылып атабыз. Рахмат. Кийинки. Бияка келип койсоңуз. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Мен Чокойбаев Нурмулат, Толук айылынын имамы. Айтсаңыз, мына айылда эң негизги мындай айылды өнүктүрүп, кармап турган, ошол жерде элди башка жака көчүрбөй кармап турган эмне бул? Айылды өнүктүрүп, кармап турган нерсе бул ошол айылдын эле ынтымагы, биринчи ошол элдин ынтымагы. Анан ошо башка жака деле ошол ынтымак болбосо, же болбосо ошол айыл элинде кандай бир оорчулук эмелер, кичине маселелер чечилсе, анан элде ошол жерлерде калып калат да. Анан ошол маселелер чечилип атабы? Кантип чечилип атат? Ошол маселелер чечилиш үчүн ушинтип ушул жерде турган депутаттар, активисттер бардыгыбыз ошо биргеликте чуркап, ошо маселелер чечели деп жүрөбүз. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз биринчи. Мен Жолтиева Жайна Карачаловна. Айыл чын эле ошол мына Бишкекти келип көрдүңүздөр, ошол шаардай болуп өнүгүп кетет, жашоо шарты жакшырып кетет дегенге сиздерде үмүт барбы? Үмүт бар, албетте. Ушу ар бир өзүнүн бул деген шаарда айыл өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн маданиятына жараша өнүккөн айыл. Абдан жакшы. Биздин айылды, элди эл өзү багып атат. Эч ким эмес, өкмөт эмес. Себеби элдин бардыгы мал чарбачылыгы менен аракеттенебиз. Иштегенибиз да, иштебегенибиз да. Биздин айылыбызда иш жок. Мугалимдер, медиктер, анан айыл өкмөттөр эле. Башка жаштардын баары бош. Бизде эч кандай мини фабрикалар жок, бала бакчалар жок, эч кандай кичинекей жан тоок, ушундай бир ишканалар жок. Анан бал менен иштегендер бар. Демек эл өзүн өзү багып келатат. Биздин айылда айтат эле мен, илгерки нукура кыргыз бизде бар десек болот да. Нукура кыргыз. Себеби элдин баары жайлата эмне кылышат? Жайлата элдин баары малын тоого алып чыгышат дагы, тоодон багып келишет. Ал эми ойдо калгандары ошолордун тойтун камдашат. Кымызын, сүтүн алып келип, айран сүтү менен жашашат элдердин баардыгы. Кичинекей пособия эч кимге жетпейт да. 5-тен 10дон балдар бар да. Ал эми ошол көйгөйлүү маселелерди бизде эң көйгөйлүү маселе дейм мен ушу мектепте астыңкы айылда. Ушу окуу бөлүм башчысы болуп эмгектенем да. Ушул жерде бизде мектеп жаман. Жаман дегеним эми жакшы бар, бирок мектебибиз кулай турган акыбалда. Бул мектеп жыгачтан салынган. 2010-жылы жараксыз деген бул МТСтин корутундусу чыккан балдар окубасын. Айла жок окутуп келебиз. Эмне деген мектеп? Канаша мектеби дегенчи. Номер 24 Канаша мектеби. Биз ошол жерде иштеп эмгектенебиз. 400дөн ашык бала окуйт. Балдардын саны улам азайып баратат. Балдарын жакшы окугусу тура келет да. Азыр 21-кылымда биздин мектеп абдан эски, илгерки дүйшөн мектебине салыштырсак болот, ошол мезгилдегичи. Ошол мектептин эскирип, абдан жаңы салынбай, ошентип кулай турган абалда болуп калышына ким күнөөлүү? Жогорку кеңештин депутаттарыбы, өкмөтпү же жергиликтүү бийликтин жетекчилери? Жок, буга өкмөт десек болот да. Жергиликтүү бийлик эмнеге? Бул эскилиги жеткен. Балдар 10 бала окуй турганда биз 20дан ашык баланы окутабыз. Мектеп тар, караңгы, стол даже эмеректери жетишсиз болуп баратат. Бирок деген бизчи, биз ушу балдар өнүгүп өсүп окуйт. Бирок булар эмнени көрүшөт? Интернетти көрүп атышат жакшы заманда. Алар дагы жаңы типтеги заманбап мектепте окугулары келет, типовый. Сон жакшы жабдыктар менен жабдылса, биздин балдар эмнеге өнүгүп чыкпайт? Өнүгүп чыкмак. Сиздердин кичинекей балдар жакшы мектепти талап кылып аткан турбайбы сиздерден? Талап кылат, албетте, көрүп алып сүйүнүшөт да. Эмнеге талап кылат? Күнүнө качан бизге мектеп түшөт деп күтүп турушат. Маеңиздерге канча жолу кайрылуулар болду, бирок жыйынтыгы болсо экен деп биз жалпы эл, ата, бала баардыгыбыз күтүп турабыз. Андай болсо ошол сиздердин каалооңуздар ишке ашышына тилектешпиз. Маеңиздерге
рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн Токтогул районунун толук айылынын айылдык кеңешинин депутаттары жана активисттери менен баарлаштык. Саламатта калыңыздар.